Урматтуу мекендештер, кадырлуу момун мусулмандар, биз бүгүн адамдын руханий дүйнөсүн тазарта турган кечиримдүүлүктүн, кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн мектеби болгон берекелүү ороз айынан өтүп, аны жаркын маанай менен узатып турабыз. 30 күндүк орозо эркибизди тарбиялап, ыйманыбыздын бекемделишине, адеп акылактуу болууга чоң түрткү болду. Ислам дининдеги жөнөкөйлүк, сабырдуулук, ак ниеттүүлүк, чынчылдык, жоопкерчиликтүү болуу, улууну урматтап кичүүнү узаттоо, үй бүлө жоопкерчилигин моюнга алуу, бир тууганчылык жана башка баалуулуктар адамдын жашоо образынын жалпыга бирдей рухий мурасы, чен өлчөмү катары саналат. Демек, бул динди тутунгандар, анын ичинде Кыргызстандагы момун мусулмандар адептүүлүктүн, кайрымдуулуктун, мээримдүүлүктүн үлгүсү катары өздөрүн өрнөктүү алып жүрүшү керек. 12 айдын султаны деп айтылган бул ыйык ороз айында жакшы ниет, аруу тилектер айтылып, кайрымдуулук иштер арбын болду. Колу ачык инсандарыбыз жан дүйнөсүн тазалап, бул ыйык айдын урматына көптөгөн сооп иштерге себепкер болуп, жардамын аябай бир топ жарандарыбыздын ажатын ачууга ашыгып, аракет кылгандыгына бекем ишенем. Себеби тынчтыктын, ынтымактын данекери болгон ислам динибиздин 5 түркүгүнүн бири орозо кармоо, адам баласын жакшылыкка жетелеп, жаштарды туура жолго үндөөрү жалпыга белгилүү. Коомчулукта ислам маданияты менен кылымга арткан кыргыз маданиятынын ортосундагы байланыш тууралуу талкуу жүрүп калат. Эки маданиятты карама-каршы коюуга далалат кылган чагымчылар жана диний сабаты төмөн түркөйлөрдүн жетегине жетеленбөө керектигин белгилеп кетейин. Себеби биздин ата-бабаларыбыздан калган макалдардын, накыл-кептердин ислам баалуулуктары менен төпкелерин ошол эле аалымдар, ошол эле илимпоздор айтып келатышат. Ошону менен бирге өлкө жарандары болобу же жалпы эле адамзат болобу, ислам дини ынтымактын дин экендигин жакшы билишет. Элибизде коңшуңду ууру тутпа деп айтылса, мусулманчылыкта коңшу колоңдор менен ынтымакта болууга чакырат эмеспи? Ошондуктан ыйык ороз айынын урматына жалпы мусулман элдери ынтымактуу болуп, сабыр кылып, кыйынчылык башка түшкөндө бири-бирине кол сунуп, эриш аркак жашоого милдеттүү. Урматтуу кыргызстандыктар, жакшылык кылууда бири-бириңер менен жарышкыла деп ыйык Куранда айтылгандай, жеке эле ороз айында эмес, мындан ары дагы колунда барларды, муктаждарга кайрымдуу, мээримдүү болууга, араздашкандарды бири-биринен кечирим сурап элдешүүгө, жакын алака катыш менен жылуу мамиледе болууга, тууган урук менен мамилени чыңдоого чакырам. Ар бир жасаган жакшылык иштерибиз жараткандын ыраазычылыгына ээ болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө салым болооруна үмүтүбүз чоң. Кыргызстаныбыздын жамы журту, өлкөбүздү мекен тутуп байырлаган ар кыл этностордун өкүлдөрү бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымакта, биримдикте болуп, өлкөбүздүн өнүгүшүнө өз салымыбызды кошо берели. Орозо айтта жараткан ар бир үйгө береке берсин, бакыт жана жарык маанай тартууласын. Өлкөбүзгө токчулук, өнүгүү, ийгилик алып келсин, элибизге биримдик берсин, ал эми дүйнөгө тынчтык жана ынтымак ыры болосун. Дагы бир жолу ороз айт майрамыңыздар менен куттуктайм. Айтыңыздар маарек болсун.